Саламатсыңарбы балдар? Силерге бүгүн мен окуунун пайдасы тууралуу айтып бермекчимин. Китепти көп окуган адамдын маданияты калыптанат. Анткени окуу бул адамдын маданиятын калыптандырат, пикир алышуусун жакшыртат, жашоодо кезиккен ар кандай маселелерди чечүүгө жол ачат. Окуу бул эркти калыптандырат. Жана окуусуз адам өмүр бою өз жашоосунда эч кандай интеллектуалдык жактан өспөйт. Ал эми окуу бул интеллектуалдык технологияларды өздөштүрүүгө да өбөлгө түзөт. Сен кайсыл багыттагы чыгармаларды окуйсуң? Мына ошого дагы көңүл буруп алышыңар керек. Анткени окулган текст бул көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Мисалы, илимий стилдеги китептерди окусаң, демек илим, билимге болгон кызыгууң өссө, көркөм стилдеги чыгармаларды окусаң, анда сенин жан дүйнөң байып, сүйлөө кебиң өзгөрөт. Ошондой эле публицистикалык стилде окуй турган болсоң, анда сенин саясий мамилең, сенин саясатка болгон көз карашың өзгөрөт, калыптанат. Мына ошентип бул окуу эч качан адамды бир жөнөкөй бир кайдыгер калтырбайт экен. Ал дайыма ийгиликтерди гана жасоого ачкыч болуп берет. Анда биз китеп окуганда эмнелерге көңүл бурушубуз керек? Ошолорду жакшылап түшүнүп алалы. Анткени көпчүлүк учурда окуп атам, бирок эч нерсе түшүнбөйм, окуп атам, бирок кызыкпайм деген жооптор болот да балдарда. Демек, эмнеге биз көңүл бурсак, окууга кызыгабыз жана жакшы түшүнөбүз. Эң биринчи, сөздөрдү туура, так, шашпай, жай оку. Экинчиси, сүйлөмдү түшүнүп, кийинки сүйлөмгө байланыштырып, улап окуш керек. Ал эми үчүнчү кадам болсо, бул сүйлөмдүн аягындагы тыныш белгилерине карап, интонация менен оку. Андан кийин көңүлдү бир гана окуган текстке буруш керек. Эч нерсеге алаксыбашыңар керек. Бешинчи эреже бул колуңа калем алып, тексттеги маанилүү деп эсептеген жерлерди белгилеп алып оку. Ошондо гана сенин окуп аткан текстиң, сен окуп аткан чыгармаң аябай сага таасирдүү жана түшүнүүгө ыңгайлуу болуп бере алат. Алтынчысы, окуганда эч качан зерикпеш керек. Качан бүтөм деп улам саатты карап, башка нерсеге алаксыбай, текстке кызыгып, эмоция менен, жаңы маалымат алам деп жакшы ниет менен окуш керек. Ал эми акыркы 7-чи эрежебиз болсо, бул окуган маалыматка суроо берип, ой жүгүртүп, реалдуу жашоо менен салыштырып окуш керек. Окуу тез эле окуп бүтүп коюп туруп, анан аягында ойлонбостон, ошол окуп аткан учурда, ошол биринчи абзац менен кийинки абзацты, андан кийинки абзацты бири-бирине улам салыштырып, мен айткан ушул 7 эрежени пайдаланып окусаңар, ошондо силердин окуган чыгармаңар болобу, илимий ар кандай маалыматтар болобу, абдан түшүнүктүү жана кызыктуу болоруна ишенич бар. Бүгүнкү мен берген кеңеш силерге жакты деп ойлоймун. Анда эмесе силерге ийгилик.